Замандаш дейт. Мен дагы сен менен замандаш болуп калганыма кубанычтамын Таттыбек. Анткени мындай сыймыктанат турган замандашың болсо сонун. Анан кийин замандаш деген ырдырдаган замандаштар болсо да андан сонун болуш керек. Ооба, чындыгында жакынкы аралыкта кыргыз шоу бизнесинде баардыгыңыздарга күнүгө баягы кулаңыздарга сиңе турган эң жакшы топ пайда болду. Алар болсо Асаба тобу бүгүн бизде конокто. Буюрса бийик деңгээлдеги ырларды ырдап жатышат. Алар болсо Мурат Жакупов жана Арслан Турсуналиев бүгүн бизде конокто. Кутмантаңыздар менен. Мурат, Арслан, кубанычтабыз. Ооба, Алишер менен көбүнчө баягы окуу жайда көбүрөөк көрүшүп калсаңыздар керек, Ооба, жакшы болду. Келиңиздер ошол топтун түзүлүү тарыхына алгач токтололчу. Кайсыл жылы, эмне болуп, кимдер тарабынан? Жалпы өзүңүздөр менен да кененирээк таанышалы. Топтун түзүлүп калган башында биз университетке келген шартта болду. Себеби ал убакта баягы жаңы ырдап чыгып аткан ырчылар, анан шоу бизнесте чөйрөсүндө жүргөн ырчылар аябай көп эле. Анан ошолорго карап биз дагы түзөнүүнү, баягы өзүбүзчө түзөлүүнү туура көрдүк дагы. Анан үчөөбүз тең концерттерге, ар кандай кечелерге барып жатып, ошол жактан үчөөбүз чогуу ырдап калдык. Анан келгиле группа түзөлүү деп үчөөбүздүн мамилебиз да келишип калды. Тактап айтканда группанын түзүлгөнүнө быйылкы менен 3 жылга кетип атат. Анан бул Кудай буйрса азыр жакшы репертуарда 3 ырыбыз бар, 2 клипибиз бар. Негизи трио экен да? Трио. Таң калды окшойт булар. Башында 2 келип алып анан кийин. Да бирөөсү болсо Бектурсун Анарбеков деген жигит болот. Ал баягы жумуштарына байланыштуу азыркы учурда Таласта жүрөт. Кудай буйрса келет го. Таласка кеткендеңиз жакшы. Эми баягы сиздерди окуткан адамдар да бар болуш керек. Кимдерден барып сабак алып турасыздар? Негизи ошол азыркы убакыттан пайдаланып ошол бизге сабак берип, бизде демге дем, күчкө күч берген ошол адамдардын атын айта кетпесек болбойт. Калдыбек Нурматов деген, Надежда Ивановна деген, андан тышкары ошол Музаман тобунда өзүңүздөр билгендей Аксай Мухамбет уулу деген биздин мыкты агайлардан сабак алабыз десек болот. Аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми топту баягы түзөрдө ким менен кеңештиңиздер эле бар, баягы өзүңүздөрдөн сырткары ошол эле агайлар, эжелер менен баягы кеңешсеңиздер керек. Жок, биздин кандайдыр бир өзүбүз эле десек болот, анткени баягы чогуу ырдап жүрүп анан ойлор келди, ошол үчөөбүз биригип чыгалы депчи. Демек баягы ошол окуу жайга келип тапшыргандан кийин окуу жай бириктирген экен. Ооба. Сөзсүз түрдө окуу жайды айтыш керек да жигиттер. Анан мүнөздөрүңүздөргө токтололчу. Баягы мен байкашымча үчөөңүздөр такыр үч башка мүнөздөгү адамсыздар да. Кантип чыдайсыздар бири-бириңиздерге? Бул мүнөз деген аябай оор нерсе экен. Оор нерсе экен. Ооба, оор нерсе экен аябай. Өзгөчө Мураттыкка оор бекен? Чынында бул мындай да эрте менен эртерээк турат да, анан биз баягы уйкучураак болобуз да, кичине Бектурсун экөөбүз. Анан дайыма ошондой эфирлерге уктап калганда эле чалып берип да жатат да. Бул ошонусун мен мүнөз катары көрөм, мунукунчу бул көнүмүш адам. Ал деген жоопкерчилик деген нерсе болуш керек. Жок, жоопкерчилик бирок вообще уктабайт да, бул ошонусуна таң калабыз да. Негизичи. Анан мүнөздөрүбүзгө токтоло турган болсок, мисалы мунуку кичине оор басыктуураак да. Деп мактадыңыз. Азыр Муратты көрөбүз, эмне дейт болду. Жок, Асандыкы кандай? Мактабай эле чынында да. Ада Бектурсундук болсо, ал кичине мындай шандагайраак, анан кыймылдуураак Чыдамаз десек болот да. Чыдамаз. Батыраак эле баягы чыйпылыктай калып элечи. Арсландыкы кандай? Бул эми мындай серьезный десек болот. Ортодо, нейтрал. Ортодо, нейтрал. Түшүнүктүү. Анан жигиттер дагы бир суроо, баягы чыгармачылыктан тышкары дагы эмне менен алектенесиздер? Балким баягы чиймелеп ыр жазасыздарбы өзүңүздөр дагы? Да, биз чыгармачылыктан сырткары өзүбүз ошо жазуучу болбосок да, жазуучулук менен анча-мынча алектенебиз. Ырчылыктан сырткары. Анан өзүбүз обон жаратабыз. Ошо биринчи ырыбыздын сөз обону өзүбүзгө таандык. Группага таандык дегенде. Бирөөбүз обон жазсак, бирөөбүз сөзүн жазып, ушундай бири-бирибизди колдоп топ кое берсин. Ой, азаматсыздар. Ал эми азыркы тапта болсо сиздер кайсы жерлерде ырдайсыздар? Мага ошол нерсе кызыктуу. Азыркы чапта эми өзүбүз кафелерде жанагындай чакырган жерде жумуштарда ырдабасак, мындай частный бир жумуштарга кире элекпиз. Мугалим болуп иштеп жатабыз, бирок өзүңүздөрдүн окуу жайда? Жок. Эми мектептерде, ар кандай частный школаларда да.
Жеке менчик мектептерде, музыкалык мектептерде. Вокалдан Кечкисин сабак баягы берет. кафелерде, ресторандарда, ооба туура айтасыз. Жакшы экен. Ал эми баягы 3 түрдүү мүнөз деп калбадыкпы? Үчөөңүздөр тең өзүңүздөрчө баягы өзгөчө адамсыздар. Анан кийин кантип бир чечимге келесиздер? Мисалы, ошол эле Алишер экөөбүздү айта турган болсок, экөөбүз элебиз. Бирок ошол эфирге даярданып атканда дагы ойлорубуз тим эле чачырап кетет да, анан бир ойго келебиз. Сиздерде кандай? Бизде дагы ошол маселе. Негизи эле баягы жалгыз чыккан адам баягы анын үстүнөн баягы продюсер же болбосо менеджер кармаса кичине жеңилирээк, оңоюраак болот дейм. Группа менен иштегенде мына көз караштар ар кандай болот экен. Талаштар болот, тартыштар болот, баягы анан кийин ошол жерден канчалык бир саат болуп кетеби, убакытта көп убакыт болсо да билинбей калат да ошол моментчи. Анан кийин ошентип отуп акырында бир чечимге келебиз. Талашкан ийгилик жер болот экен да. Баягы мырзалар ортосунда мен ойлойм, жеңилирээк болуш керек ал нерсе, Жигиттер, эми клип тууралуу да жогоруда айтып калбадыңарбы? Биз дагы чакырганыбыз жай бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Асаба тобу жаңыдан клип тарткан экен. Буга чейинки клип дал ушул замандашырына тартылса, бул жолкусунда жылмайып кой. Адамдардын баардыгын жылмайтат турган чындыгында мыкты клип болуптур. Биз кадр сыртында көрдүк. Эми сиздерге сунуштайбыз. Билип койм? Билип кой, жылмайып кой. Жылмайып койм. Жылмайдым. Чындап эле. Азаматчылар жигиттер. Жылмаябыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, бардыгыңыздарга жылмаябыз. Асаба тобунун жаңы эмгегин көрдүңүздөр. Ал жылмайып кой деп аталды. Эми клип тууралуу кыскача токтолуп өтөлү жигиттер. Кайсыл жерде тартылды, канча убакыт кетти? Өзүбүздүн эле Бишкекте тартылды. Тартылуу процесси бир жумага созулду десек болот. Бир жумага созулду. Байкашыбызча бардык мындай жаштар тартылган экен, бардыгы жылмайып, бийлеп, ырдап, күлүп. Досторбу? Же болсо атайын бийчилер? Достор дагы, тааныштар дагы, бийчилер дагы бар. Достордун достору, бардыгы келип колдоп кетиптир. Азаматчылар, эми Замандаштар дебейсиздерби? Туура. Клипти көрдүк, эми жандуу үнгө дагы кезек берели. Сиздердин чыныгы талантыңыздарга да көп болгум келип турат мен жеке. Клип менен эми Асаба тобунун аткаруусунда Замандаш деген ырды дагы биргеликте тыңдайлы. Кеттик анда. Жаштыкта жер каратып салба башың, жашоого экинчирээк жаралбайсың. Жер калына терең тунуп бул турмуштун, жылдыздай жаркырайлы замандашың. Болбогун кепке көңүл тарыңдасың, бакытка балкып жүрөк жалындасын. Бал ширин сөздөр коштоп маектерди, бараткан түз жолубуз жаңылбасын. Келген өмүр эрте карыбасын, булбул куш сайрап күндөр жаңылансын. Бир гана каптап келсе жан дүйнөңдү, бул кылбай жакшы ойлор дарыласын. Бакытка балкып жүрөк жалындасын. Бал ширин сөздөр коштоп маектерди, бараткан түз жолубуз жаңылбасын. Созуп барыдасың, тырбейсиз кантип анан жан жыргасын. Ынтымагыр олосун ортобузду, ыйманың бекем болсун тагдырлашың. Болбогон кепке көңүл тарыласын, бакытка балкып жүрөк жалындасын. Бал ширин сөздөр коштоп маектерди, бараткан түз
yolumuz жаңылмасын. Болдоң кепке көңіл тарылмасын, бақытқа балқып жүріп жанылмасын. Бал шерин сөздір құштып майықтерді, баратқан түз жолумuz жаңылмасын. Бал шерин сөздір құштып майықтерді, баратқан түз жолумuz жаңылмасын. Кыйманың бекем болсын татырлашын. Аман болсын замандашым дейді. Азаматсыздар жігіттер, азаматсыздар. Мықты деңгейдегі атқару болды. Біздің көрушілер дағы бұл нәрсені көріп байқап, азыр сынағының артында қол чабады. Ой, шындығында ырда айтылғандай, болбоғын кепке тарынбасын дейді. Урматтуу замандаштар, болбоғын кепке тарынбаңыздар. Ардайым жылмайып жүріңіздер, себебі жылмаюдан күніңізді баштасақ, бүт күніңіз дағы жақшы деңгейде өтөт деген Анан сенімдемін. сіздер де жылмайып қойыңыздар. Албетте. Анан кейін сөз түрде біз социалдық тармақтарға да азыр түз эфирден сүрөткө түшмөй. Селфи кылып алалы. Адатыбызда бар. Айымды ортого алып алыңыз. Кеттик анда эмесе, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу телекөрүүчүлөр, буну сиздер Асаба тобу буну алгачкы жолу таң эрте берүүсүндө болду. Эксклюзив клиент тартуулашты. социалдык тармактардан бөлүшүп коебуз, бири-бирибизди белгилеп коебуз. Анан албетте биздин көрөрмандарга дагы жакшы сүрөттөрдү, видеолорду киргизип турганга толук түрдө аракет кылмакчыбыз. Сиздерге даректер дагы жазылып чыкты. Ал эми жигиттер дагы бир жолу рахмат сиздерге. Ала Мурат жана ошондой эле Арслан көргөнүбүзгө кубанычтуу болдук. Келип туруңуздар, жакшы ийгиликтерди багындырыңыздар. Ал эми биз болсо өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздү чексиз сүйөбүз, жакшы көрөбүз сиздерди, биздин сүйүктүү көрүүчүбүз. Чын, таттуу үнсүз бардыгы чын. Чын жүрөктөн сүйөбүз, жакшы көрөбүз, урматтайбыз. Көрүшкөнчө.